Фатиха сүрөсүнүн акырында вала долин деген жерде з болоппу же д болоппу? Аллахым разы болсун. Сизге эң жакшыны айтайынбы? З дагы эмес, д дагы эмес, арабча дот тамгасы. Анткени кыргызча канчалык з деп айтсаңыз деле маани кичине оорураак болуп кетет. Д деп айтсаңыз деле туура келбейт. Ошол сизге эң жакшысы илим алуу эч качан кечтик кылбайт. Мисалы бизде жашым өтүп кетти, мен кантип муну үйрөнбөй келем, тилим келбейт. Жок, тилиңиз келет. Кудай Таалам адам баласы ушундай башка жандыктардын ичинен акылдуу кылып, акыл берип, туубаса талант жөндөм берген. Ошол жөндөмдү сиз ойготуп, илим алууга аракет кылышыңыз керек. Вала долин деп атайын Куран жаатын эмгектенгендер ошол тиштердин ички жагына тилди тийгизип айтышат. Мен бул жаатта адис болгондон кийин муну айтпаганым адептүүрөөк болот. Атайын арабча үйрөнүңүз. Албетте сиздин жергиликтүү жериңизде Куран үйрөткөндөр бар. Тамга мугалим сани деп коет. Тамгаларды баштан окуп арабча чыгарыңыз. Ошондо жанагы з деп аткандарга дагы, д деп атканга дагы өзүңүз устаз да болуп каласыз, өкүмдар, аким да болуп каласыз. Ошондо так туура болуп чыгат. Анткени бул Куран Кудайдын сөзү. Куранды ката окубаш керек, туура окуш керек болот. Бул Азирет пайгамбарыбыз айтат, ким Курани Каримден бир тамга окуса дагы бир тамга үчүн сообу бар дейт. Бирок качан ошол сооп берилет? Туура так чыгарып окуганда, Кудайым баарыбызга жар болсун. Сиз эң жакшысы з да кылбай, д да кылбай арабча окуңуз.